Biz Kemperovатçılar jurnalistlerдің қамалышын keskin ayıptayбыз. Бұл тура емес қадам деп есептейбіз. Конституциялық құқықтарды бузуу деп есептейбіз. Ошондуктан журналисттерди камакка алуу бул азыркы заманга такыр бир аң сезимге сыйбаган көрүнүш. Бул иш токтотулуш керек. Журналист басма сөз эркиндигине кысым болбош керек. Бул биринчи. Экинчиден, президент айткан эле бир элчи акча берген үчүн сот жабык болуп жатат деп. Ал элчиден акча албаганын президент берилбегенин өзү ырастады. Демек соттун жабык болушуна эч кандай негиз жок. Сот ачык болуш керек, эл баарын билиш керек. Биздин Кемpeроватчыларда эч кандай күнөө жок. Бул баарына белгилүү. Абукеев, это не стоит говорить об этом Абукееве. Кечеги 16 январда журналисттердин массалык камалышы бул Кыргызстанда сөз эркиндигин түп орду менен жок кылуу аракети. Бул өзүн оюн эркин айткан адамдарды коркутуу, өздөрүнүн кылмыштарын жабуу жана кезектеги чоң саясий ката. Кыргыз эли камоолордон коркпойт, тескеринче курчуйт. Кыргызда 3 макал бар сөз эркиндигине байланышкан. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Бетке айткан сөздүн зары жок, жаман айтпай жакшы жок деген. Ошондуктан кыргыз эли эч кандай коркпойт камоолордон. Власть открыла секрет взращивания хорошей оппозиции. Не болеет, все нормально. Отлично, Ританы сагындым аябай. Барыңар сагындым, барыңар сагындым. Үнерже Эми боюнча журналисттер боюнча айтып койбоймунбу? Кандайсың? Кыргыз элим жакшыбы? Туктам түшпөйбүз, туктам. 24 KG агенттигинин журналисттерин Болот Темировго жакын журналисттердин камакка алынышы, куугунтукталышы бул Сталин менен Бериянын убагына кайтып келүү болуп эсептелет. Мында репрессиялар Сталиндин гана убагында болгон. 11 журналистти бир күндө камаган, жана 24 KG агенттигин жапкан, бул акылга сыйбаган нерсе. Садыр Жапаров кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгына, кыргыз элинин келечегине радикалдуу оппозицияга өттү. Бул кадамдары менен биздин мамлекетибизди, биздин элибизди Садыр Жапаровдун бийлиги аңгалып баратат. Жакынкы айларда, жакынкы убактарда биз саясий, социалдык, экономикалык кризиске келип такалабыз. Булардын тандоо жолу ушул болду. Ай, урматтуу, үй камагындагы Кемpeроватчылар, кандайсыңар? Көтөргүлө мурунду, башты үйдө көтөргүлө. Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бийликке оппозициялык күч бул Кемpeроватчылар. Ошон үчүн отурасыңар да. Ошондуктан башты бийик көтөргүлө.